Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы мусулман бир туугандар. Учурдан пайдаланып, бардык мекендештерди Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ак ниет менен кармап жаткан орозоңуздар жараткан Аллахтын колдоосу менен кабыл болсун деп тилек кылабыз. Ошону менен бирге аптанын султаны болуп эсептелген бүгүнкү жума күнүңүздөр маарек болсун. Бүгүнкү биздин айта турган тема бул деген соңку учурларда аябай актуалдуу маселеге айланып турат. Жалпы коомчулук билет, турак жай компанияларынын жетекчилеринин шылуундук кадамдарын айынан карапайым калктын учурда массалык түрдө жапа чегип жаткандагысы жөнүндө сөз айткым келет. Айрыкча Борбор калаада, ошондой эле экинчи Борбор калаа болуп эсептелген Ош шаарынын айланасында болгон токой карапайым калктын жапа чегип жаткандагысы абдан өкүнүчтүү. Эми ошону эгер биз реалдуулукту карай турган болсок, туура азыркы бийликтин жасап жаткан иштери, буга чейинки бийликтин тушунда бул турак жай компанияларынын туура эмес иш аракеттеринин кесепетинен көпчүлүк мекендештердин жабыр тарткандагысын ачыктап, күнөөлүү кишилерди, башкача айтканда жетекчилерин кармап, тор артына тыгып атышат. Бирок эң маанилүү жери, аябай көңүл бөлө турган маселе, жабыр тарткан кишилерге көңүл бурулбай жатат. Кантип? Өзүңүз караңыз, байкаңыз. Бул кишилер ошол компаниялардан үй алардын астында бүт жагын текшеришет, мамлекеттик тийиштүү органдар тарабынан жеткиликтүү тастыкталган документтерди көрүп, алар менен таанышып чыгып, бүт жагы ишеничтүү болгон соң, андан кийин чогулткан акчаларын салышып, үйлүү жайлуу болуп калалы деген максатта ошол ишке барышат. Аягында мынтип бийлик алмашып, ал кишилердин былыктары чыгып, орто жолдо карапайым калктын жабыр тарткандагысы өтө өкүнүчтүү, кайсы бир деңгээлде туура эмес, адилетсиз бойдон калып калып атат. Алар эмне үчүн андай акыбалда калып калыш керек? Бийлик тарабынан карапайым калк күнөөлүү эмес экендигин эске алып, кайсы бир деңгээлде ошолордун көйгөйлөрүн жабуу максатындагы программаларды иштеп чыгып, карапайым калктын көйгөйүн чечүү бул биринчи орунга туруш керек деп эсептейбиз. Андан ары ошол туура эмес кадамдарга барган жетекчилерди, компанияларынын башчыларын кайсы жолдор менен элди алдап, ошондой арам иштерге баргандыгын тастыктап, аларды мыйзамдын чегинде тийиштүү органдар тарабынан жоопкерчиликке тартса жакшы болот. Карапайым калктын кыйналып, орто жолдо чырылдашып, бөтөн эл бөтөн жерде маанайы келбей, иштегиси келбей, ошол ызы чуу болуп аткан Бишкекте, Ошто чырылдап жүрүшөт. Анткенде мен өзүмдүн укугумду таап, мыйзам чегинде өзүмдүн салган акчаларымды кайтарып алам. Же болбосо мамлекет тарабынан кайсы бир деңгээлде жардам болуп калар. Ак эмгек менен тапкан тыйынымды текке кетирбей алып каламбы деген жакшы бир ой менен ошол жакта иштебей, айлап, жылдап убакыттарын текке кетирип жүрүшөт. Бул учурда мен ойлойм, чечкиндүү кадамдарга бийлик барыш керек. Кантип? Мындай акыбалга түшкөн кыргыз мекендештер жүздөп, миңдеп саналат.
1 киши, 5 киши же болбосо 10 киши эмес, миңдеп саналат. Алардын көйгөйлөрүн чечүү биринчи орунда туруш керек. Мамлекет тарабынан алар ак эмгек менен салган акчаларын кайсы бир деңгээлде артка кайтаруу механизмдерин иштеп чыгыш керек. Анткени мамлекет ар бир жаран үчүн кам көрүүгө милдеттүү. Шылуундардын айынан карапайым калкка көйгөй жаратып, калтырып койбош керек. Аларды өзүнчө жазага тартып, ага чейин биринчи кезекте жабыр тарткан кишилердин маселесин чечип коюу зарыл болуп эсептелет деп айтар элем. Кыргызстандын ар бир кишиси сиз менен бизге мекендеш, кандаш, журтташ болуп эсептелет. Ошон үчүн жөн гана карап, эмне болор экен деп жата бербестен, ар бирибиз өзүбүздүн ой пикирди айтсак туура болот. Аман туруңуздар. Дагы бир жолу Рамазан айыңыздар кут болсун. Ассаламу алейкум.